Петр Шубин атындагы Борбордук балдар музыкалык мектебинде 2-чи эл аралык обон музыкалык кароосунагы жыйынтыкталды. Анда республиканын бардык аймагынан жана Казакстан, Өзбекстандан келген 5 жаштан 15 жашка чейинки 400гө жакын жаш талант күч сынашты. Сынак фортепиано, кылгыяк, үйлөмө жана улуттук аспаптар боюнча кенже жана улуу топторго бөлүнүп, 2 тур менен өттү. Жеңүүчүлөргө сыйлыктар тапшырылды. Негизги максат балдардын музыкалык мектебинин кесипкөйлүк деңгээлин жогорулатуу, балдардын изденүүсүн, жөндөмүн өнүктүрүү, таланттуу жаш музыканттарды өлкөнүн маданий иш-чараларына тартуу, көндүрүү, аткаруучулук чеберчилигин өстүрүү болуп эсептелинет. Сынактын соңунда концерттик программа көрсөтүлдү. Я не ожидала, что у меня будет первое место. Я думала, максимум второе. Но я не ожидала, что оно будет. Я была очень рада, когда я туда шла. Мен ойлойм, ушу обон кароосунагы биздин маданият тарыхында өзүнүн ордун алат болуш керек. Анткени ошол таланттуу балдарга ушунчалык чоң шарт түз берди. Анан ушул жалпы калыстар тобуна ыраазычылыгымды билдирем. 5 күндүн ичинде жүздөн күнүнө балдарды угуп, эң мыктылары талданып чыкты. Анан ал эми жаш биздин таланттарга чоң чыгармачылык бийиктиктерди каалайм.